Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, азыр эле сиздердин алдыңыздарда биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров кыргыз өкмөтүнө амбициялык пландардын бири болгон бир цифраны айтып кетти, көңүлүңүздөргө буруп коеюн. 2030 жылы биздин ички продукциябыз 30 миллиард доллар болуш керек. Биздин мына команда бийликке келгенде биз жакшылап карап көрдүк. Билесиздер, эл астында, шайлоонун астында урматтуу Садыр Нуркожоевичтин девизинин бири кыргыз жарандары кыргыз жеринде кор болбой жашаш керек деп. Ушундай девиз уран менен чыгып, биздин астыбызга ушундай тапшырмаларды коюп берди эле. Бул ишин 3 принципи бар. Биринчиси, ким жердин бүтүндүгүн кааласа, ал биз менен. Мына буюрса Өзбекстан менен чек-арабызды бүтүрүп калдык, Тажикстан менен анча-мынча калды. Бир топ кыйын сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок ойлоп атабыз, жакынкы арада биз Тажикстан менен чек-арабызды аягына чыгарабыз. Эгерде ушу биздин мамлекетибизди кичинекей дегендерге айтып коет элем, биз 200 000 чарчы квадратный километрден ашык өзүбүздүн жерибиз бар. Бул 73-орунда турат дүйнө жүзүндө. 4 мезгили бар, суу карлары бар, жерлери бар дегендей, бизге көз арта тургандар андан көп. Мына 2030 жылга эле биздин дүйнө жүзүндө кишилердин саны кескин түрдө көбөйүп, 10 миллиардка чейин жетиши мүмкүн деп атат. Ошонун арасынан 1,5 миллиард эле суу таппай климаттык мигранттар болушу мүмкүн деген прогноздорду берип жүрүшөт. Ошондуктан биз жерибизди карегиндей сактайбыз. Жана бөлөктүн жери кереги жок бизге, бирок өзүбүздүн жерибиздин 1 сантиметрин эч кимге бербейбиз деген мына биздин биринчи принципибиз. Экинчиси бул элдин биримдиги. Элди байды кедейге бөлбөй, түштүк түндүккө бөлбөй, уруу-урууга бөлбөй, ким баарыбыз бирбиз, Кудайдын буйругу экен, жерибиз бир, Кудайыбыз бир, элибиз бир дегендин баары биз менен. Ушунун ичинде мына ар кайсы себептер менен кыйынчылыкта жашап аткандарга көңүл бура турган бул сөзсүз түрдө кыргыз өкмөтү, анан ошо өзү үй бүлө, анан колунда барларга биз кайрылып атабыз. Биз элдин биримдиги үчүнбүз. Анан үчүнчүсү бул салык төлөө. Бул салык деген жакшылыктын айлампасы. Жанатан бери айтып аткан биздин социалдык контрактлар, пенсия пособиялар, зарплаталар, ушунун баары тең салык төлөөдөн чыгып атат да. Колунда барлар ишкерлер, мына жаңы ишкер болуп, биринчи кадамдарды астыга таштап атасыздар. Биздин саясат боюнча 15 миллион сомго чейин оборот болуп, анын кирешесин көрмөйүнчө бир да бизге салык төлөбөйсүздөр. Бирок ошонун үстүндө салык төлөгөндөрдү, салык төлөө культурасына, маданиятына үйрөтүп, ошолордун көлөмүн көбөйтүп, биз мына өзүбүздүн өлкөбүздү бутуна туруп кете турган жакыр мамлекеттерден өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына акыркы мына 3 жылда урматтуу агайын туугандар биз кошалдык. Анткени элдин биримдиги болду, саясий эрк болду. Анан экономикабыз астыга жылып, байлар дагы түшүнө баштады жалпы саясатты. Колунда барлар ишкерлер да түшүнө баштады. Куранда дагы бар экен 40-тын бирин бер. Салыкта дагы бар, салык кодексинде салыгыңды төлөп коюп, анан тынч укта деген принциптерди алар дагы эси барында этектерин жийип, мына салыктын баарын чоңойто баштады. Өзүңүздөр билесиздер, коррупциянын символуна айланган таможня жылына 30 миллиард сомдун тегерегинде эле чогулчу. Былтыр 111 миллиард сомду чогулду. Биз 4 эсе көп ал жерден салыкты чогулта баштадык. Салык инспекциясында 3 эсе көп салыктарды чоңойтуп, көрүп, биз ошонун баарын байкап көрүп туруп атабыз. Ошондуктан мына 3-чү принципти дагы урматтуу президентибиз өзүнүн командасы менен турмушка ашырып, бюджетибизде түздөн-түз мүмкүнчүлүк пайда болуп, мына Кудайдын буйруган жеринде ушундай саясий эрки күчтүү киши келип, мына кумтөрдүн байлыктарынын баарын биз кыргыз элине, кыргыз экономикасына буралдык. 20 жылдын ичинде 400 тонна алтын сыртка чыгып кеткен. 12,5 миллиард доллардын акчасына айландыра турган болсок, ошо алтындын баары чыгып кеткен. Бизге салыктан башка болгону 74 миллион гана доллар дивиденд катары төлөгөн да. 74 эле миллион доллар катары. Биз 2 жылдын ичинде 326 миллион доллардан ашык дивиденд алдык, салыктан башка.
Биз мындай ушундай Кудайдын берген шансы болгон экен, ушу Кумтөрдөгү алтыныбызды кыргыз элинин кызыкчылыгына пайдаланбаган үчүн балким мага чейин ошондой 30тан ашык премьер-министр болгондур. 6-дан биздин жер жүзүндө жүрөт тилекке каршы президенттерибиз жүргөндүр. Бирок бүт баарын чогултуп, мунун баары тарыхтын барагы, мындан ары элибиз биримдик болсо, жерибиз бүтүн болсо, биз элибизди коргулбай, жакшынакай багып алайлы деп профессионалдардын командасын чогултуп алып, астыбызга ушундай милдеттерди коюп атат. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, бул ислам дининде дагы айтып коет экен, кайсы жериң ооруса, адам баласынын жаны ошол жерде деп. Ар бир бактылуу бай үйлөрдү карай турган болсоңуздар, баары эле бири-бирине окшош да. Бирок ар бир жетим жесирдин ыйы, ар бир кыйынчылыкка кептелген жаран, ошонун ыйы өзгөчө болот да. Мына ошолордун баарына үмүт жараткан сиздерсиздер да. Мына келип биздин залдарда отуруп, ушу Садыр Нуркожоевичтин инициативасын колдоп, ошол эки акчаны алып, ошонун баркын билип, анан эң оолу мына Асанбай дагы инибиз эң жакшы айтып кетти. Сиз өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды чыйрак кылып, биз да баарыбыз айылдан келгенбиз да. Биз менен чогуу дагы министрлердин, депутаттардын, академиктердин балдары окуган, алар кайда, биз кайда дегендей. Айылдан келген, кайсы үй бүлөдө эмгектенген балдардын баарына сиздер дагы, мына кыргыз өкмөтү дагы ушундай социалдык лифт жардам берип атабыз да. Ушуну дагы сиздер туура түшүнүп, мына биздер менен чогуу иштеп кетип атасыздар. Мына 13 000 үй бүлөдө эле 71 000ге жакын адам ушу жумуш менен камсыз болуп, астыга жылып кетип баратат да. Дагы бир жолу ошо ислам принциптерин сиздердин эсиңиздерге сала кетейин, экономикада дагы болгондо да. Өзүңүздөр билесиздер, мына Моисей деген акылдуу киши болгон экен, Алла Таала менен ошо гана сүйлөшүп турчу экен. Ошо акылдашып турчу экен, сүйлөшүп. Анан ошого айтып атат. Бул кедейчиликтен кандай чыгып кетебиз десе, бул өзүңдүн жамаатыңа барып айт дейт. Силер барып эле кудайчы болуп, кудай сурай бербегиле. Анткени аны берип аткан киши берсе жакшы. Бербей койсо үмүттөнүп барган кедейге да жаман, бербей койгон тиги бай кишиге да жаман. Андан көрө бир балтаны алып, жип алып, токойго барып, бакыр кылып келип, ошону сатып ийип, балдарыңарды баккыла деген принципти дагы айтып атат да. Ушу кедейчиликтен чыккан жолдордун бири да. Анан мына ошол экиндей принциптерди колдонуп, биздин өкмөтүбүз сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет, жана мындан ары дагы түзө берет. Жанагы урматтуу президентибиз азыр бизге тапшырма берип кетти. Гүлнара Маришевнага, мени Алмаз Кушпакович финансы министри дагы бугуп атат. 200 000 кредиттик пайызынын баарын биз өкмөт өзүбүздүн мойнубузга алабыз, 2 жылга беребиз. Мындан ары дагы чемпион болуп, мына келген делегаттар астыга өнүгүп, өсүп кете бериңиздер. Жакында эле Вальберстин кожоюну келди, ал дагы айым экен. А кишиден сурасам, бизнести кантип баштап кеттиң эле десе, мен да көп балалуу аялмын дейт. Анан декретный отпускага чыгып алып эле, качан күйөөм акча алып келет деп күтө бербестен, машинка алып алып, кийим тиккенден баштагам дейт. Мына жакында эле. Азыр ушу Орусияда, ИАЭС аймагында эң бай адамдардын бири да. Мына бизге азыр жакында 30 000 квадрат чарчы метр жаңы чоң складдарды куруп берейин деп атат. Анан мына биздин Демилген дагы айтып бердим. Өткөндө келип катышканда дагы ушундай биз ушу муктаж болуп аткан үй бүлөлөрдүн дээрлик көпчүлүгү бүгүнкү күнү мына мага берип атышат. 2065 үй бүлө машинкалар сатып алды дедим да. Анан бул кишилерге кандай кылып жардам беребиз? Бизди ойлонсоңуз десем, кийин мага жазып атат, телефон менен да сүйлөшүп атабыз. Биз атайын платформа ойлоп чыктык дейт. Ушу Кыргызстанга барганыбыз түрткү болду. Ал жерден биз лекалалар менен чийилген, атайын баары бычылган кездемелердин баарын Кыргызстанга жеткизип берейли. Электронный формат менен ошол жактан регистрациядан өтүп, үйүндө тигип, татынакай, жакшынакай тиксе, биздин кыргыз почтасы барып, сиздердин үйүңүздөрдөн алып кетет. Анан складын алып барып алып, андан ары сатып ийгенге жарайт да. Мына ушундай ыкмалар менен да биз сиздерге жардам беребиз, жеке эле финанс эмес, ушул жагынан дагы сиздерге жардам берип, мындан ары дагы түрткү болуп турабыз.
Анан бул биздин социалдык өзүбүздүн контракт болгондон кийин жеке эле киреш эмес. Мен айткандай азыркыдай чоң бир саясий дагы, социалдык жагынан дагы абдан жакшы нерселердин үстүндө чыккан атабыз. Мага эми цифраларды беришти. Бүгүнкү долбоорлордун 65% рентабелдүү болду. Биз баягы жыйынтыктап атабыз да, 20 000 үй бүлөгө берердин астында. Ушунун ичинен 1000ге жакын үй бүлө 20 000 сомдон ашык киреше таап жатышат дейт. Анын ичинен бизнес ийгиликтүү деп эсептелген 70ге жакын үй бүлө 40 000 сомдон ашык киреше алууда дейт. Айына 90 000 сомдон таба турган үй бүлөлөр дагы арабызда пайда болду, чемпиондор. Ушундай чемпиондорго дагы арабызда жүргөн биздин үй бүлөлөрүбүздүн баарына тең дагы жардам беребиз. Эмне үчүн биз Провондун мына бөлөк мамлекеттерди карасаңыздар, алар деле абдан чоң, бай мамлекеттер болуп атат. Бирок бизден бир топ артта калып калды. Мына Провондун аябай жакшы программасы бар. Программа тысячелетия деп коет, цели достижения тысячелетия. 2030 жылга чейин эң жакыры үй бүлөлөрдү дүйнө жүзү боюнча калтырбайлы деген программасынын алкагында ушу рейтингдер бар да. Мына биздин өлкө былтыр 42-нчи орунду алдык да. Андай нефтибиз жок, газыбыз жок болсо дагы, ушу колунда жокторлорго кароо боюнча, ошолорго камкордук көрүү боюнча ушу программанын алкагында биз мына ошо ЕАЭСтин алкагында мамлекеттерден эң астында туруп атабыз биз. Бирок ушу жаныбызда кошуналар дагы ошону айтып атышат. Бул сиздердин моделдериңиздерди алып карашыбыз керек экен деп. Бүгүнкү күнү бизге 300 000ден ашык ушу инвалиддер, жакырлар, пособие алып аткандардын үй бүлөлөрүнүн баарын сүрөткө тарттырып атабыз. Баарын сүрөткө тартып бүттүк. Биз жеке эле ушу жумуш иштин ордуна менен эмес, мындан ары үйлөрдү да оңдогонго жардам берели деп атабыз. Азыр мына эксперимент катары бир 20 үй бүлөгө күндүн нурунан батареяларды коюп атабыз. Ушу жакырлардын үйүнө биз өкмөт дагы коюп берели деп. Кичине кымбатыраак болуп атат. $10 000 тегерегинде экен, 10 мегаватт. Жыл сайын бир 15-20%га баалары түшүп атат, технологиялар астыга жылып. Жакынкы 2-3 жылдын ичинде биз ушу ар бириңиздердин үйүңүздөргө дагы ушу электр энергияны коюп берели деп атабыз да. Машинкаңыздарга келген электр энергия дагы Кудайдын буйругу менен, нуру менен ушу электр энергиянын баасында болсун. Үйүңүздөрдө жылуулук да пайда болот, анан ашып калган электр энергияны кайра өкмөткө да сатасыздар да. Бул возобновляемый источник электроэнергия дагы болуп атат. Бул бизнес катары да карасаңыздар болот. Күнүнө 200 сомдон 400 сомго чейин пайда бере турган бизнестердин дагы бири. Бул жагынан дагы карап көрүңүздөр. Эгерде өзүңүздөрдүн керектөөңүздөрдөн ашып калган электр энергияны, бул эми күн тийген сайын электр энергия чыга берет да. Аны сетке сатасыздар. Ал жерде биз 5 сомдон берип атабыз. Мына колунда жок жакыр үй бүлөлөргө электр энергияны биз 70 тыйындан сатып атабыз. Бирок ким ушундай солнечный батареяларды коюп ала турган болсо, биз алардан кайра 4 сом 42 тыйындан. Сиздерден эми биз 5 сомдон сатып алабыз да. Ошентип ал жагынан дагы сиздерге жардам берели деген жаңы программанын үстүндө урматтуу агайын туугандар астыга жылып иштешип атабыз. Анан бир Арменияга барып калдым. Ошол жерде алардын дагы бир программасы бар экен. Алар ошо өрүк өстүргөн мамлекет болот экен. 29 400 квадратный километр бар экен. Биздин Ош областыбыздын территориясы 29 000 квадрат километр да. Бир Армениянын өлкөсүнүн территориясында экен да. Бирок Армения жылына 100 000 тонна кургатылган өрүктү Европага чыгарат экен. 1 килосун 3 евродан 5 еврога чейин да. Ушундай дагы программасын сиздерге сунуштап көрөлү деп атабыз. Ошонун үстүндө сиздер менен чогуу иштешебиз. Анан дагы Гүлнара Маришевнадан сурандым. Мына урматтуу президентибиз айтып кетти. Азыр мектептеги биздин окуп аткан балдарыбызга Бишкекте болобу, Чоң Алайда болобу, Жол Сакталаада болобу, бирдей деңгээлде биз билим берели деп атабыз да. Азыр биринчи этапта мугалимдерге 70 000 ноутбук алып берели деп атабыз. Алар дагы биздин балдарыбызды үйрөтсө, кийинки жылдар болсо 1,5 миллионго чейин ар бир балага электронный ноутбук берип, ошонун үстүндө биздин балдарыбыз окуп кетсин деп атабыз. Биздин мына
тегерегибизде абдан чоң мамлекеттер жашап атат. Эми билесиздер, мына Кытай эле 1,5 миллиардка жакындап калды. Өзбекстанда 38 миллион кишиге жакындап калды. Жылына 1 миллиондон киши төрөлүп атат. Жаныбызда Тажикстан бар, бирок Тажикстандын артында Афганистанда 33% дагы тажик элдери болуп эсептелинет. Мына ушундай чоң мамлекеттер, мына Казакстан дагы чоң мамлекеттер турат. Ушундай чоң мамлекеттердин ичинде биз элибиздин сапаты менен гана, алардын ден соолугу менен, алардын билими менен, алардын маданияты менен гана биз астыга чыга алабыз да. Ошондуктан балдарыбыздын баарына тең ушундай шарт түзүп берели деп атабыз. Бирок 150 миңге жакын бала школга барат экен дагы, биз 300 сомдон 8 миң сомго чейин жөн эле сумкаларды, китеп сала турган сумканы Кытай мамлекетинен сатып алып атабыз. Алардын экономикасына жардам берип атабыз. Эгерде ушу кол тийгүүчүлөр, кол өнөрчүлөр ушуреки кичинекей нишаны алып алса дагы, бизге бир топ чоң сиздерге пайда болот эле да. Ушу жактарындай болгон өзүбүздүн ичибизде, өзүбүздүн рынокты сактап, колдоп, колдосок, анан дагы чет мамлекетке чыга турган дагы бир топ жакшы сиздер менен чогуу жасай турган иштерибиз али астыда. Биз колунда барлардын баарына тартипти гарантия кылып бере алабыз. Алардын менчигин эч ким көз арта албайт. Өзлөрү эле сатып ийип, же болбосо бала чакасына өткөзүп бере турган гана механизмдер иштейт. Биз аларга тартип бере алабыз. Аларга ыңгайлуу шарттарды, бизнесине шарттарды түзүп берүүгө бүт шарттарды түзүп берип атабыз. Ал эми колунда жок жакырларга түздөн түз бюджеттен жардам берип атабыз да. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, азыр мына акыркы 30 жылдан бери эле биз электроэнергиябыз абдан арзан деп коюп эле кимге субсидияны эң көп берип атканбыз. Мисалы торговый центр бар, бай үй бүлөнүкү, ал жерде 30 миңге жакын лампочка бар. Биз ошону субсидировать этебиз. Колунда жок үй бүлөнүкү 3 лампочкасы бар, бир холодильник, бир телевизору да. Эң көп кайсы үй бүлө? Ушу 30 миң лампочкасы бар үй бүлө өкмөттөн түздөн түз бизден субсидия алып атканда, категориальный деп. Биз ошондон баш тартып, мына мен сиздерге айткандай 300 миң үй бүлөгө жакын үй бүлөлөрдүн баарын ушу сүрөттөргө тартып, колубуздан келген жардамыбызды мына берип жатабыз. Быйыл 20 миңди бере турган болсок, 35 миңге жакын үй бүлөнү ушу жакынчылыктан чыгарганга аракет кылабыз. Бара-бара үйлөрүн да оңдоп беребиз, жумушчу орундарга түзгөнгө да жардам беребиз. Өкмөт биз багабыз деп, колунда жок үй бүлөлөрдү гана айта алабыз да. Бирок эми 6 саны аман. Аны өзү 18-19 болуп, жанагынтип пакистандыктарды сабай турган балдарды биз аларды тарбиялайбыз. Алардын баарына оюна келгенин жазаттырбайбыз да. Бул тартип деген баарыбызга бирдей болуш керек. Мыйзам дегенди сыйлашыбыз керек. Анан келген конокторубузду Кудайдын коногундай эле тосуп алмайынча биз эч качан бизнесте астыга алып чыгып кете албайбыз. Жакында мына Ташкентке барсам, Кыргызстандан 1 миллион 800 миң киши Ташкентке барып кеттир былтыр. 1 миллион 800 миң. 7 миллион кишибиз деп атабыз, 1 миллиону дүйнө жүзүн кыдырып жүрөт. 1 миллион 800 миң ошол жака барып атат. Эмне себептен? Мына мен айылга барып атама Куран окутканы барсам, ошол жерде аксакал айтып берип атат. Барып Ташкентте жүрсөк, бирөө эле ассалому алейкум деп атат дейт, эки жакта карасак эч ким жок дейт. Дагы бир жолу ассалому алейкум деп атат, карасак кичинекей 3 жашар кыз дейт. Ошо учурашып атыптыр биз менен дейт. Түшсөк милиционер честь берип атат дейт. Кайсы киши болбосун, баары келиңиз, өтүңүз деп, баары тең ушундай сый мамиледе да. Анан биз өзүбүз мына экономикабыз жаңы бутуна туруп келгенде эле темптер жакшы өсүп атат. Карасаңыздар, бизде азыр стройкаларда такыр киши жетишпейт. Стройкага барып иштеңиздер деп, мына киши таппай жүрөбүз да. Акча бар, заказчик бар, жери бар, баары турат, иштегенге кишибиз жок азыр бүгүнкү күнү. Мына швейный цехтердин баарына барыңыздарчы. 30% киши иштеп атат да. 70% киши жок. Абышкамап деп, аман болсо көзүндө уюм сатып ем, бели ооруйт экен деп, биздин кыз келиндерибиз кетип калып, мына айылдарга барып иштейм деген биздин ишкерлер азыр мага жазып атат да, ушуну бир жардам берсеңиздер. Мына туруктуу жумушчу ордунун баарын берсек дагы, мындай жумушчу орундардын баары жетишпей атат деп. Анан араб мамлекеттерин дагы билесиздер, мына аякта деле жергиликтүү калктын саны канча, келип иштегендердин саны канча. Биз дагы ушу бири-бирибизди туура түшүнүп, экономикага жардам берсе, сөзсүз түрдө биздин мыйзамдарды бузса,
Биздин салтка туура келбеген жумуш иштерин жасаса, биз андайларга жол бербейбиз, аларды киргизбейбиз. Эгерде ошондой боло турган болсо, сразу чыгарып ийебиз. Бирок жатып, татынакай иштеп, экономикабызды көтөрүп, убагында кирип, убагында чыгып кетип атса, биздин жарандар иштебеген жумуштарды иштеп атышса, же болбосо бизге жетишпеген адистер келсе, аларды эми биз сыйымыратман тосуп алганда унутпайлы. Биздин дагы бир топ жарандарыбыз бөлөк жерлерде иштеп жүрөт. Мына 100 ишкананы быйыл ачайлы деп атабыз. Ошонун алкагында биздин мигранттарыбыздын саны 2 эсе азайт. Бөлөк жерлерде кара жумушта жүргөн мигранттарыбыздын саны 2 эсе азайды. Мына Жалал Абадта ипотечный компаниялар менен 12ден ашык үй куруп атабыз. Ошол жерде жалаң ошол жердин тургундарына ата-энелери кайрылып, бүт бары Москвадан, бөлөк жакта жүргөн балдардын бары, курулушчулардын бары келди. Шойный секторго да кайра келе баштады. Анткени экономика көтөрүлдү. Айтып атпаймынбы, мына урматтуу президентибиз былтыр биздин экономикабыздын ички көлөмү эле 1 триллион 200 миллиард сомдон ашты. Биз дагы мына былтыр 100 мектеп курганбыз, азыр 205 мектепти куруп, быйыл берейли деп атабыз. 2025-26 жылдары жалаң ушу аварийный мектептер, эски мектептердин баарындагы бүтүрөбүз. Астыбызда бир топ жумуштар бар. Мен ойлоп атам, сиздердин жардамыңыздар менен 70 000 кишинин көңүлүн көтөрүп атасыздар, 13 000 үй бүлө. Эгерде 20 000 болсо, 140-150 000 киши, мурунку 70 000 кошсок 200 000ге жакын кишинин ойлору түзөлүп, астыга болгон үмүтүн жаратып аткан мына ишкер көпчүлүгү айымдар экенсиздер. Сиздерге, белиңиздерге, оюңуздарга, ден соолугуңуздарга күч кубат Кудай Алла таалам берсин. Дордойдо иштеп жүрөм, Советтер Союзу ураганда Дордойдо дагы 80-90% айымдар ушу рынок өтүп баратканда коммунизмден капитализмге. Сиздер дагы ошондой аябай катуу күч кубат болуп бергенсиздер да. Мен ойлоп атам, ушу жакырчылык чыгып атканда дагы сиздердин кайратыңыздар, сиздердин сабырдуулугуңуздар биздин өкмөттүн жардамы менен үй бүлөңүздөрдү дагы бир топ жакшылыктарга алып келет деген ишенимибиз бар. Барыңыздарды көдө ырыстан чыкарып улуңуздарды тилейт элем. Өлбөстүн күнү өчпөс дейт. Өлбөсөк алтын аяктан суу ичебиз деп биздин ата-энелер жакшы айтчу эле, уят деп бизди тарбиялаганда. Ушу балдар кыздарыбызды уят деген сөздү, уят деген биздин ата-бабаларыбыздан калган тарбиялоо системабызды турмушка ашырып берсеңиздер деп суранат элек. Үйдө коро шыпырылбаса уят, кыздын калып калса уят, улуулар менен учурашпасаң уят деп эле жүрчү. Ушу бала кезден бери эле уят деп тарбияланы көрүп калдык элек. Сиздер дагы ошондой бала чакаңыздарды тарбиялап, биз болсо толук мүмкүнчүлүк берсек, алардын ден соолугун карап, анан мына билим берүүгө умтулуусунун баарын толугу менен биз колдоп беребиз. Ошентип ошо балдар дагы келечекте бизде жакыр үй бүлө деген ушу биздин заманда болгон экен деп айтып жүрсүнчү. Ушул мына 2020 жылдары, 2030 жылдары болсо болгондур эң жакыр үй бүлөлөр. Азыр мына орто катмар, орто үй бүлөлөрдүн саны кескин түрдө көп экени көрүп билип, алар ошо заманда жашаганын каалайт элек да. Олигархический капитализм деген болбойт. Жалаң мына урматтуу президентибиз айтып кетти, үй бүлөлөр бийликти колдонуп байыган болбойт. Бир 10 чакты, 100 чакты семья, таможня, энергетика же болсо чоң проектлердин үстүндө иштеп, алардын жыргап, алардын балдары бөлөк жердин баарында окуп, а биздин балдардын баары Кыргызстанда кала турган шарт жок мындан ары. Бул дагы тарых боюнча калды деп койсок болот. Мына мурунку президенттердин баарын чогултуп, мына тарых барагы жабылды деп Садыр Нуркожоевич айткан. Биз дагы өткөндөрдөн жакшылыгын алайлы. Ошолордун жаманы болсо жашырып, өзүбүз үйрөнө турган нерселердин баарынан сабак алып, үйрөнүп алайлы дагы, эми астыга жылып кете берели. Мындан ары жакшылык болсун барыңыздарга. Рахмат барыңыздарга. Сыйлуу Аземи. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын тескемеси. Кыргыз Республикасын социалдык экономикалык өнүктүрүү деңгээлин жана элдин бакубаттуулугун жогорулатууга кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен төмөнкүлөр сыйлансын.
Абдурахманов Абдумалик Осмонович, Жалалабад шаарынын тургуну. Досматов Кубатбек Олимджонович, Жалалабад облусунун Базар Коргон районунун Арстанбап айылынын тургуну. Каримов Батырбек Баймуратович, Ош облусунун Ноокат районунун Көтөрбө айылынын тургуну. Кочкорова Нури Авазовна, Баткен облусунун Кадамжай районунун Гайрат айылынын тургуну. Момунтаев Айдар Туткучбаевич, Талас облусунун Бакаятар районунун Көкташ айылынын тургуну. Сардов Камалдин Акунович, Ассоциация в содействии возрождению духовности, руханият юридикалык жактардын бирикмесинин президенти. Чомоев Эрлан Камчыбекович, Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарынын тургуну. Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын атынан төмөнкүлөргө алкыш жарыялансын. Жусаев Муса Токоновичке, Нарын облусунун Нарын шаарынын тургуну. Садыгалиев Бабан Жакыповичке, Чүй облусунун Кемин районунун Чымкоргон айылынын тургуну. Туркебекова Наргиза Алтынбековнаға, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын начальниги. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров.